Сиз дагы бул окуяны уксаңыз керек. Анда милиция кызматкери көчөдө электрондук тамеки чегип отурган балага барып, аны коркутуп, андан акча опузалаган. Ошол эле учурда бала банкоматтан барып акчаны чечип берип, дароо эле эсин жоготуп, инсульт алган. Электрондук тамеки чегүү мыйзамы Жогорку Кеңеште да катуу талкуу жараткан. Эгерде бул мыйзамга президент кол койсо, анда мыйзам күчүнө кирет. Бул мыйзамды көп депутат колдоп берсе, арасында каршылар да болгон. Депутат Элвира Сурабалдиева бул мыйзам боюнча эгерде өспүрүм кармалып калып, ата-энесин айткандан коркуп өз жанын кыйса, анда буга ким жооп берет деп суроо салса, азыркы балдар ушунчалык сезимтал, катуу сүйлөсөң барып муну асыл бөлүп калышат да. Анан үйүндө доходу 20 000 сом болсо, штрафы келип 50 000 сом чыгып калса бир айдан кийин, ошол адамдар, ошол жаш балдар, өспүрүмдөр өмүрүн кыйса жоопкерчиликти ким алат? Ал эми депутат Дастан Бекешев бул мыйзам күчүнө кирсе, анда милиция иштебей эле алар балдардан акчаны опузалап талап кылышат деп да айткан. Өспүрүм чегип койсо, ошо электрондук сигаретти сразу ата-энелерге ошол штраф келет. Чынында биз бир коррупцияны кылып атабыз да, милициянын кызматкерлер жыргашат да. Ошо электрондук сигарет менен өспүрүмдү кармаганда, давай андан көрү сен 1000 сомду мага берип кой, мен ошону көргөн жокмун деп коет да. Мыйзам долбоорлорунун авторлорунун бири Шайыр Бекташиев, биз ансыз дагы штрафтын суммасын азайттык, 10 000 сомдон ылдый түшүрбөйбүз деп айткан. 40 000 сом болчу. 40 000 сом болчу башында биринчи окууда. Ошону азайтып бериңиздер дедиңиз эле, азыр биз 10 000 сомго түшүрүп койдук. Эми ар бир депутат айтып эле 4 000 сом, 5 000 сом, азыр дагы бирөөсү чыгышы мүмкүн 2 000 сом деп эми бир койдук. Ошону бүт бардыгы жалпылап бир карап көрөбүз азыр. Кыргызстанда орточо айлык статистика боюнча 35 000 сомдон өтөт. 10 000 сом штраф бул өтө көп болуп калбайбы? Деги эле ата-энелер ушул штрафты төлөгөнгө даярбы? Элдин пикирин чогуу билели. Мен ал эмени колдобойт деле болчумун. Мисалы үчүн балдарыбыз мындай чыккандан кийин эмне кылып атканын биз биле албайбыз. Мисалы үчүн мен айылда отурам, күйөөм деле мен деле иштебейбиз да. Мисалы үчүн 10 000 сом акчаны штрафты билбейм. Бул бир жагынан караганда туура эле го, ата-эне балага тартипти катуураак берсин деп, жана биз эми канча катуу кармаган менен баланын могу жагы башка болот экен да азырчы. Анан ошол 10 000 сомду мисалы оор эле көрөм. 10 000 сом деген аз элдин баары эле аз акча табат дейм айлыкка караганда. 10 000 сом штраф берип койду, отура эмес болуп калат. 10 000 сом тамеки үчүн көп эле, бирок негизи тамеки чекпей койгондо дурус да. 10 000 сом эмес, 1 сом да коротпой эле. Аткарылышы кыйын го, анткени бир жолу мурда бир түкүргөнгө штраф деп чыккан. Ошо боюнча унутулуп калган, ошол сыяктуу болот болуш керек. Кымбат абдан, конечно. Может, азыраак кылып коюш керек, бирок бирдеме кабыл алыш керек. 10 000 сом эч ким төлөбөйт. Көп азыраак салыш керек. Ошондо тартип болот да. Өзлөрүнөн көрсүн эми ал чеккендер ошо туура эле болот деп ойлойм ушундай. Эми өспүрүмдөр 10 000 сом чыга албайт, ата-энесине күч келет. Эми азыраак салсын, тамак чеккенге мүмкүн эмес өспүрүмдөргө. Жаштар ден соолугуна күйөт, уруктук бүт нерселерине зыян болот, ден соолугуна, келечегине, балдарына. Бирок 10 000 туура эмес, андан азыраак салган туура. Тамак үчүн нормально го дейм. Ошо өздөрүнүн эме организмин бузат да, бузган үчүн жакшы эле. 10 000 сом көп эле. Көп, бирок эми ошол экиге жеткирбеш керек да ата-эне ар бир баланы. Ошол экини контролдук алып, ошол эки балага туура направление берип түшүндүрүш керек. Потому что бул болбойт. Организмге мончалык зыяндыгы бар экен, балага түшүндүрүп, ошол деңгээлде жеткириш керек балага. Что ошондо бала түшүнүп, ошол экиге барбайт болуш керек. Ата-эненин дагы капчыгы орунда эле калат. Негизи электрондук тамеки ташталса жакшы болмок. Бирок акчасы көбүрөөк го дейм. Эми андан деле көбүрөөк кылып калса, может, чекпей калышат. Конечно көп. Аны ким табат? Аны ата-эне табат да. Аны өзү тапмак беле. Жаман ал. Тарткандар жаман. Эмес деп ойлойм. Чынында аз эле го, эгерде мындан да көп болсо, чынын айткандай элечи. Анан ташташат болуш керек. Нет, я считаю, что көп эмес, потому что о здоровье нужно думать с раннего детства. Мен колдобойм вообще эле. Неге дегенде, ар бир бала билбейт да көчө болуп эмне кылып атат. Анан кийин ата-эненин ал жетпей калат да, көчөгө чыгып, может, бирөөгө сатып берет. Алчы. Ошентип эле анан кийин ата-эне ни за что эле штраф төлөй берет, акча төлөй берет. 10 000 сом чоң акча да. Азырчы. Зато бир жолу штраф төлөсө, эмкисинде точно чекпейт деп ойлойм.
10 миң сомдай көбүрөөк го деп өспүрүм балага, тем более анын өзүнүн чөтөгүнөн чыгарбайт да, ата энеси төлөп берет. Мисалы штраф салышса делечи. Анан эми билбейм, бирок акча өзү штраф болгон жакшы. Эми себеби жаш өспүрүмдөр болот, баягы башка адамдар отурган жерлерде мындай обществода отуруп туруп темеки чегишет, башка бирөөлөрдүн мындай ден соолугуна да зыян келтиришет, окружающий мирине мындай кичине таасирин тийгизет да, ошон үчүн штраф салган жакшы го дейм, бирок 10 миң сом мындай өтө эле көп деп ойлойм. Это более неправильно, потому что электронные сигареты, они только вредят самому тот, кто употребляет, а штраф 10 тысяч сомов за электронные сигареты в общественном месте, мне кажется, как-то неправильно. А сиз бул мыйзам боюнча кандай ойлойсуз? Пикириңизди комментарийге жазыңыз.